Мамам мени 2 айымда тайнеме таштап Москвага окуганы кеткен. Тайнем менен тайкем баккан. Мамам белгилүү инсан болгондуктан өзүңдү туура алып жүргөнгө аракет кылам да. Жолдош менен таанышып калдым, анан турмушка чыктым, кой эми өзүмдү токтотуп балким бир күн ырдап калам дейм. Кичинекей кезимде аябай эле күтчүмүн атамды. Эми ушундай болуп калды, ажырашып кетти. Көп деле таарынычы жок. Туулган күнүндө аябай күтчүмүн, туулган күнүндө сөзсүз чалып куттуктачы. Көбүнчө сөз чалат. Кандайсың кызым, неберелер кандай деп. Назиктик жактан мамама окшошкум келчү, аябай назик аял заты катары көрөм да. Акыркы жылдары ошо өкүнгөнүм көбүрөөк жанына жүрүп, окуп, өзүмө бир кандайдыр бир билим ала албаганыма аябай өкүнөм да. Маликага караганда Динара эжеме жакшыраак катташабыз го дейм. Папамдан дагы бир туугандар көп эле го дейм. Бирок катташпайбыз. Туура кандай айтсам. Эки жакка бөлүнүп кеткенбиз, ошон үчүн жолдошум жөнүндө сөз деле кылбай эле койсом.